Бул ааламды Алла жараткандан бери Алланын сүннөтү ушундай. Качан динге мээнет бар, дин бар. Динге мээнет жокпу, дин жок. Все. Ушуну билип алыңыз. Бул Алланын сүннөтү. Алла Тааланын сүннөтү жамгыр тияктан жадырат. Бирок кааласа кудурети жерден деле жадырып кое берет. Бирок андай кылбайт. Алла Тааланын сүннөтү бар бул ааламда. Ата энеден бала келет, баладан небере келет дегендечи. Кудум ушундай Алла элдерге, адамдарга хидаят бергендин жолу, сүннөтү бар. Ал кандай? Мээнет менен. Пайгамбарлардын мээнети хидаяттын себеби. Пайгамбарлар мээнет кылат эле, дин келет. Эми акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Алла субханаху ва таала башка пайгамбар жибербейт. Кыямат күнгө чейин дин качан калат? Качанга чейин даават бар, ошого чейин дин бар. Эгерде динге даават болбосо, биз Аллага чакырбасак, Алланын жалгыздыгына чакырбасак, Алланын ибадатына, Алланын шүгүрүнө, нематына, бейишине, Куранына, пайгамбарына чакырбасак, Алланын шариятына чакырбасак, анда дин калбайт бизде. Ошон үчүн иншалла динге чакыруу менен гана дин калат. Муну жакшы түшүнүп алыш керек. Кудаса бул даават канча диндин алхамдулилlah тармактары бар, медреселер бар, мечиттер бар, зикирлер бар, тарикаттар бар. Бардыгына суу жеткирет. Даават эле болуп турса, ар бир үйгө Кудай кааласа иман кирет. Ар бир мусулман эркек аял таква болот. Ошон үчүн ар бир мусулман эркек аял алим болсун, закир болсун, абид болсун, даи болсун. Мындайча айтканда, ар бир мен дагы, апам дагы, атам дагы, аялым дагы, балам дагы, кызым дагы илимдүү болсун. Адал арамды билейле, Алланы тааныйлы, пайгамбарыбызды тааныйлы, Куран окуганды үйрөнөйлү. Куран менен Аллага жакындагандай, бир дагы амал менен Аллага андай жакындай албайт деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Экинчиден, жөн эле ушу биздин бала чакабыз өзүбүз ибадат кылып эле, илим алып эле өзүбүздүкүн отура бербей, жок. Даават кылайлы. Биздин кызыбыз турмушка чыкса, ошол жерде отуруп даават менен аңтар салсын бар. Биз кайерге барабыз? Кокустан илими Кураны менен барса, ал жерге барып даават бербесечи, ошолордун чөйрөсүнө сиңип кетет. 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин баягы кызыңызды көрбөй каласыз. Баягы таква кызыңыз жок уже. Эгерде даават пикири менен барса, аңтарып коет ошол жерди барып. Ошол жерде иншалла кайынсиңдилерин, кайынэжелерин, башка бардыгын иншалла күнсө даават берип, амалга бере берип алхамдулилlah. Караңыздар, христиандар адашты. Илим албай адашты. Жөөттөр эмне болду? Илим алды, амал кылбай адашты. Эми бизге кезек келди. Эй мусулмандар, силер илим албасаңар христиандай болосуңар. Эгерде илим алып туруп амал кылбасаңар, жөөттөрдөй болосуңар. Ошон үчүн илим алгыла, амал кылгыла. Амал кандай? Өзүбүздүн алхамдулилlah пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам канча амал кылса ошондой. Аддал алал хайр кафаилихи. Биз жакшылыкка далалат кылуучу, ошо жакшылыкты кылгандай себеп алабыз. Мисалы үчүн биздин кызыбыз, балабыз кимге гана алхамдулилlah Куранга даават берсин, пайгамбарыбызга даават берсин, мейли алхамдулилlah Аллага даават берсин. Ошону канча адам ушуга тобага келсе, канча адам зикирге келсе, канча адам илимге, жакшы кулк мүнөзгө келсе, ошонун бардыгына ким себепчи болсо, ошого сооп жазыла берет. Ошо туугандар эл кыдырайлы. Биз отура бер, андай болбойт. Биз алхамдулилlah айылма айыл кыдырып, көчөмө көчө, ар жерде бомждарды таап чыгып, пивоканалардан, кумарканалардан сууруп чыгып болсун, иншалла чайыбызды берип, пешенесинен өп бешикке алып келейли. Алла Таалага пешенени сажда кылдыртып коебуз. Алла сизден канча ыраазы болот, Ушу менин бендемди ушул жерге алып келип берди деп. Элестетип көрүңүз. Бир шейхтер мисалы берет. Балаңыз жоголуп кетти. Таппай. Канча күн издедиңиз, таппадыңыз. Бирөө ошо балаңызды алып келсечи, балаңызды өппөйсүз, биринчи ошо алып келгендин пешенесин өпөйсүз. Мен балам ушу таап келип берди депчи. Алланын адашкан бенделерин сыратын мустаким мечитке алып келсеңиз, Алла канча сүйүнөт сизден. Канча. Пайгамбарыбыз Али разияллаху анху айтат: "Али, сен аркылуу Алла Таала бир кишини хидаят жолго берсе, себеп кылып, сага муну кызыл төө арабтардын эң баалуу кымбат төөсү болот эле. Ошодон да жакшыраак" дейт. Ошон үчүн иншалла мүнөздү оңдойлу. Эч качан бөлүнүп жарылбайлы. Жамааттарга, сен тияк бияк деп урууларга, улуттарга жок. Эртең кыямат күнү Алла Таала буну сурабайт бизден. Бизден кабырдан эмнени сурайт? Сен кандай кулчулдук кылып келдиң? Ушуну сурайт. Бизден алхамдулилlah ошон үчүн иншалла ибадатыбыздын адам сыноо боло берет, сын айтыла берет, кыямат күнгө чейин айтылат. Пайгамбарларга айтылган, силерге бизге да. Аны караба. Бул жакты кара, бул жакты карасак биз жолду адаштырабыз. Куран сүннөтпү? Бекем карама, урган бойдон кел. Суфиян Саури рахматуллахи алейхи айтат: "Бу дүйнөдө сүннөттү бекем кармаган Нух пайгамбардын кемесине чыккандай" дейт. Сүннөт менен гана кутулуу бар. Сүннөтү жок, эч кандай кутулуу жок турган. Тияк бияк бидат майда чүдүлөрдүн көзү жумуп койгон. Пайгамбарыбыз кылды кылган жокпу? Кылдыбы? Болду, бекем кармаган. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум".
эгерде силер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн таштасаңар, сөзсүз адашасыңар. Сөзсүз адашасыңар. О ин тути'уху тахтаду. Эгерде силер пайгамбарыбызга баш ийсеңер, хидаят сөзсүз табасыңар. Аллахнын эң сүйкүмдүүсү Мухаммад Расулуллах.